Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бул экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты. Биз бул жерде өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жана экономикалык потенциалына таасир этүүчү маселелерди талкуулайбыз. Адал продукциялар дүйнө жүзү боюнча керектөөчүлөрдү эмнеси менен кызыктырат. Сертификация жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн экспорттук географиясын кеңейтип, региондордогу бизнесин өнүктүрүүгө кандайча жардам берет? Ишкерлер кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатышат жана бул процессте адал борборунун ролу кандай? Бүгүн биздин коногубуз экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мекеме Адал индустрия борборунун директору Алмаз Дамирбекович Кайырбеков. Анда алгачкы суроо: Кыргызстан үчүн адал сертификация эмнени билдирет жана ал өлкөнүн эл аралык аренадагы позициясын бекемдөөгө кандай роль ойнойт? Биринчиден, адал индустрия бул международный брендте халал деп турат. Бул араб тилинде, англис тилинде, орус тилинде халал дейт. Бизде болсо бул ата бабалардан калган эле сөз адал дегенди билдирет. Бул исламда уруксат берилген деген нерсе да. Карама каршыгы харамга. Бул индустриянын ачылышына дагы ушул Кыргызстанда көптөгөн суроолор жаратканда, өзүңүз мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө көп жерлерде көрүп жатасыңар, логотиптер көп, халал кафе, халал ресторандар, азыр мына туризм багытында дагы жакшы көп нерселер ачылып атат. Бул деги эле халалды адалды түшүндүрүп кеткенде, бул жалгыз эле тамак ашты эмес. Мисалы, мурун мал союп атканда, бая союп атканда Аллах акбар деп союлат дагы, ошол нерседен кеткен нерсе болчу да, адал дегени. Бирок азыркы убакта бул жаңы заманбапта жалгыз эле тамак ашты эмес, жалгыз эле мал союучу жактарда эле эмес. Бул адамдын өзүнүн жашоосунда дагы да, чөйрөдөгү. Бул адал индустрияны туризм жактан да байкасак болот. Мен анан жооп берем акырындык менен. Парфюмерияда дагы, косметикада, фармацевтикадагы, мода жагынан дагы. Жанакы туризм боюнча айтылчу нерсе, мисалы Малайзия, Индонезия, Таиланд. Таиланд экинчи орунда дүйнө жүзү боюнча, ушул ислам туризм боюнча. Бул эмнени билдирет? Көп түшүнөт бул эмне дегенде. Бул биринчиден баягы ресторандардын тамак аштары, анын ичиндеги баягы шарттары, адамдын эс алып аткандагы кандай шарттары бар, эмнеси менен жагындырат. Ушул нерселердин баары тең адам чөйрөсүндөгү баары тең ушул адал индустрия деп айтсак болот. Дүйнө жүзүндө мисалы адал индустриянын обороту баягы көлөмдөгү процентный $1,5 триллион чейин жетет. 25-жылга Кудай буйруса 2 триллиондон да ашат деп атат да. Бул жыл сайын абдан өсүп аткан жаңы багыт да. Кыргызстанда дагы буну биз баягы диний жактан да карабаш керекпиз. Жаңы экономикалык багыт деп мен эсептесем болот. Мисалы, экспорт кылып атканда, баягы бажы биримдигине да кирип атканда, мисалы, бизде эт дегенде жөн эле Беларусиянын да эти бар, Орусиянын дагы эти бар, казактардын да эти бар да. Бирок биз багыт койгонбуз, концепцияны ишке ашырып атканда, биринчи концепциябыз 2015-жылы кабыл алынган. Андай концепцияны дагы эч ким түшүнгөн эмес. Мурунку постсоветтик мамлекеттердин ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп, буну нормативдүү токтом катары алынган да. Ошондо биз жумушчу топту түзүп, диний башкармачылыгынан, эксперттерден, жанакы айыл чарба министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен, академия науктардан илимдүү эксперттердин баарын тең чогултуп, ушу концепцияны ишке ашырып алганда, ошондо көбү буну кантип биз кыргыздын жарандарына түшүндүрөбүз деп. Анткени көп айтат, бул эмне исламизация болуп атабы же баягы диний жагына багыттанды. Жок, биз ошондо түшүндүргөнбүз. Бунун баары тең эгерде биздин баягы элдерибиз талап кылып атса, анда буну кайсы багыт менен баш керек деп ошондо биз баштаганбыз да. Бул эмнени билдирет? Бул жагытта ушул Кыргызстандын баягы тамак ашты жана этти айтып атпаймынбы? Эгерде биз буну адал кылып этти алып чыксак, бунун баасы да көлөмү да көбүрөөк болот. Андан тышкары сапаттуу болот биринчи жактан, экинчи жактан, үчүнчү жактан биз ошо биздин өндүрүшчүлөрдү туура багыт менен алып барганга да. Анткени жөн эле эт менен
конкуренция болбойт. А бирок адал дегенде биз түшүндүрмөкпүз ушунун баарын тең жанакы кагаз түрүндө, өзүңүз билесиз, кагаз сүрөйт да азыр. Кагаздын бүт документтери, мисалы, бул мал кайсыл өрөөндө өстүрүлгөн мал, кандай жем жеп атканы, кандай мал заманбап мал союучу жактардан союлганы, кандай ошол эттерди баягы транспортировка деп коет, баягы өндүрүүчүлөр кантип муну иштетиш керек. Мисалы, ошол эле ресторан, ошол эле магазин, ошол эле базарга барып атканда ушул бүт прослеживаемостьтин баарын тең туура багыт менен, кагаз менен, кайсы лабораториядан таксырталды, аккредитованный лабораторияларданбы, касапчылар ким болгон, эксперттерби, ушунун баарын прослеживаемостьтин баарын тең адамдын тамак аш столуна келген, үйүнө келгенге чейин, тамак ашыгенге чейин ушул бүт прослеживаемостьтин баары тең ушуну адал деп түшүндүрсөк болот да. Бул баягы чет өлкөгө чыгып атканда алар да сурайт. Адалга чейин эле биринчиден сураганы бул жана өзүңүз билгендей хас система деген бар. Стандарттар бар, ISO 22000 деген. Bunun баарына тең шайкеш келгенден кийин, андан кийин гана биз адал стандарттар менен алынган продукция деп айтсак болот да, өндүрүлгөн. Демек, адал түшүнүгүнүн багыттары аябай кеңири жайылган. Кыргызстандын адал продукциясы үчүн кайсы рыноктарды перспективдүү деп айта аласыз? Мисалы, биз 2015 жылы ислам өнүктүрүү стандарт борбор уюм бар да, СМИК деп коет буну. Биз биринчилерден болуп 2015 жылы мурунку совет мамлекеттеринин биринчилеринен болуп биз киргенбиз бул эмеге. Бул эмнеге киргенбиз? Биз ушул багытта азыркы убакытта 57 мамлекет, мурун 30 эле мамлекет болчу. Бул жакта ушу биргелешип, бир стандарттар менен иштейлик деген сөз болчу. Мисалы, бул Малайзия дүйнө жүзү боюнча эң биринчилерден болуп, баягы мамлекеттик деңгээлде стандарттарды кабыл алган. Ошолордун стандарттары дүйнө жүзү боюнча тараган. Буну жалгыз эле ислам мамлекеттер деп айтпаш керек. Бул стандарттар менен жанакы Жаңы Зеландия деген мамлекеттер, Австралия деген мамлекеттер, булар жанакы миллиард деген оборот менен акчалар менен жылына экспорттарды кылат малдарын. Биз Кыргызстан ушул концепцияны ишке ашырып атканда биринчилерден ойлондук, биз эмнеге күчүбүз жетет? Биз эмне мамлекетпиз? Биз агрардык мамлекетпиз, тоолуу мамлекетпиз. Союз убагында эмне менен биринчи чыкканбыз? Союз убагында биз ушул айыл чарба менен, мал чарба менен чыкканбыз. Биздин эттерибиз, мен көп дүйнө жүзүндө болдум, көп бизге коноктор келгендерим бар тең, ушу этке абдан жакшы багыт коет да. Этибиз абдан таза. Бирок буну биз сөз менен эле эмес, кагаз түрүндө бекиткенге мамлекеттик биздин иштерибиздин биринчи ушул система болгон. 23 жылы жаңы концепцияны ишке ашырганбыз. Министр кабинетинин башчысы бизде ушу 507 номеринде концепцияны ишке ашырганбыз. Бул концепцияда экинчи да концепцияны кабыл алдык. Бул туризм боюнча багытында да концепцияны кабыл алганбыз 23 жылдары. Анан кийин тескемеси чыккан. Бул ушул иш-чаралык пландары адал индустрия үчүн. Ар бир мекеме, ар бир министерстволор, ведомстволор менен кайсыл жумуш эмне кылышат? Айыл чарба эмне кылат? Министерство экономики эмне кылат? Минздрав мисалы эмне кылат? Ар бир өзүнүн жумушун ушу биз план иш-чараларга киргизгенбиз да. Биринчи жумуштардан болуп мен кубанычта да айткым келет. Рахмат айтам урматтуу биздин президент Садыр Нурзолжоевичке. 18 июнда 100 номер менен адал индустрия мыйзамы чыккан. Бул биринчилерден болуп, баягы кайрадагы совет мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп бизге чыкты. Бул мыйзам эмнеге кереги бар эле? Биздин баягы жарандарыбыз ушу адал индустриянын жана логотиптерине көп жерлерде алдоо процесстери да болуп атат да. Баары эле таза иштей албайт экен. Баары же болбосо билбегенден кылабы, же болбосо билип туруп атайын кылабы. Анан ушул жана сертификация бергендердин дагы компаниялар бар, органдар бар, жеке ишканалар, алар берет, мамлекеттик дагы берет, диний башкармачылык менен кошо. Бунун баары тең ушу процессте ушу элди алдоо системасы болбосун, ушу туура багыт менен алып барыш үчүн ушу мыйзамда көптөгөн суроолордун баарын тең ушу мыйзамда азыр нормативный документтерде чыгып атат. 6 декабрда дагы 2004 жылы бизде чыкты тартип
порядок деп коет да, ушул жана нормативный документтерин. Буну эмнен да билдирет, бул дагы ушу биздин Кудай буйруса баягы системаны ушул туура багытка, тартипке алып келүүгө. Азыр дагы мындай айта турчу нерсе, мисалы айталык, QR код системаны биз Инфоком менен ушу мамлекеттик мекеме менен да сүйлөшүп, жакшы бир программаны ишке ашырдык. Бул программада биздин азыр QR код система менен баягы логотип болот мамлекеттик, азыр ошондо иштетип атабыз, азыр тестовый система болуп атат. Бул мисалы жаран телефон аркылуу мобильный QR код система такайт, биякта логотип болот, кайсыл сертификация берген. Ушул телефондун ичинде анан кийин мисалы колбаса болобу, май болобу же кандай тамак аш болбосун, бүт нерсе биякта чыгат. Мисалы Кыргыз Республикасы, кыргыз тилинен, Кыргыз Республикасы бул мисалы кайсыл компаниянын адреси, каякта жүргөнү, бүт нерсеси баары тең чыгат да. Ким директору, адреси, эмне тамак аш, мисалы колбаса деген, колбасанын түрлөрү да көп да. Мисалы сервелат деп коелук. Ошол сервелаттын ичинде эмне составтары бар, маркалоо системасы, бүт жана прослеживать каякта сатылып атканы граммына чейин и срок хранения чейин да. И ошонун баары тең мисалы экспорт кылып атканда араб тилинде болсо, же болсо англис тилинде, же орус расмий тилинде. Ушунун баары тең бүт информация ушул QR код система менен дегенди биз түшүндүрүп атабыз да. Бул азыр тестовый режимде болуп атат. Кудай буйруса ушул жылдын аягына чейин бүтөт. Бул эмнени билдирет? Бул жана биз айтып аткан цифровизация, баягы ачык. Ошол жакта дагы бүт билинет, кайсыл орган бергени халалды, кандай лабораторияны тапсырталы, кайсы мал союучу жактар менен. Бул багытта да биз азыр Айыл чарба министерствонун астында жана ветеринардык дирекциясы менен да сүйлөшүп, Кудай буйруса макулдашууга кол коебуз. Анан Минздравдагы санэпидемстанция менен да чогуу биргелешип бир меморандум кол коюп атабыз. Бул ушу бизде баягы прослеживаемость деп коет. Ушу кайсыл жактан келгени, ошол кайсыл жакта союлганы, кийим сойгону, ошол эт болобу мисалы кайсыл компания, кайсыл мал союучу жактарга бар, колбаса иштетүүчү биздин өндүрүүчүлөргө, же болбосо дагы башка консервный өндүрүүчүлөргө, ушунун баарын тең ушу бир чынжырча баары тең көргөзүлөт да, ар бир система. Анан буну ушу келип аткан нерсебизде биз да туура түшүнүш керекпиз. Биз буну ушу ачын айкын болсун деп атабыз да. Биздин жарандарыбыз эч кандай мындай алдоо системасында болбосун деп атабыз да. Ушуну ушу мамлекет биз ушуну бир келип бир туура багытка койсок, Кудай буйруса, ушул мыйзамда чыккан бизге абдан керек болду. Бул мыйзамдын күчү 2025 жылдын ортосунда ишке күчүнө кирет. Ага чейин азыр ушундай бүт документтердин баарын тең нормативный жанакы кагаздардын баарын тең бүтүрүп атабыз. Кудай буйруса, жумуш көп абдан. Бирок ушунун баарын тең кылыш керекпиз. Анткени бул адамдын деги эле адал, бул адамдын ден соолугуна, адамдын туура баягы биз дагы жанагы саламаттык сактоо менен да сүйлөшүп атканда, оору, онкологический оорулар да көп болоттур. Уже жаш балдардык болуп атат да. Мисалы ачык эле айтып коюш керек, көп жерлерде эттин дагы сапаты абдан кээ бир жерлерде арзанды карайт да. Өндүрүштө эме өзүнүн акчасын ар бир эсептейт экен. Кээ бир жерлер таза иштейт, кээ бир жерлер туура эмес, баягы малдын жана сапаты төмөнкү болгон эттерди алат. Биз буну ушу жана экспортко эмнеге түрткү берели деп атканбыз? Эгерде сен өзүңдүн продукция, өзүңдүн өндүрүлгөн тамак ашыңды адал десең, анда биз айтып атабыз, бүт кагаздарга жооп бер деп атабыз да. Ошонун баары тең цифровизация менен бекители деп атабыз да. Анткени буну экспорт кылып атканда биздин мамлекетибиз уят болбош керек чет өлкөгө. Экинчиден, буну кылып атканда ушул шайкештик менен жана цифровизацияга киргизели деп атабыз. Анткени азыр өзүңүз билесиз, биздин багытыбыз мамлекеттики ушул цифровизацияга чыгууга, ушунун баары тең ушул элге түшүнүктүү, туура багыт менен алып барууга. Бул экономиканы дагы жакшы бир түрткү берип аткан системанын бири. Анткени биздин өндүрүшчүлөр, биз башында эле айтабыз, ушу адал индустриянын өзүнүн жана концепциясында көлөмүнө эмес, сапатына карап атабыз да. Ошол эле Швейцарияны карасаңыз, кичинекей эле мамлекет, бирок мисалы Швейцария дегенде эмнени элестетебиз биз? Биз сыр элестетебиз, сүт продукцияларын, шоколад, сагат брендовый,
и туризмди эсептейбиз да, мындай айтканда. А Кыргызстан дегенде да биз ушу бренд катары ошо адал боюнча ошо биздин эт, тамак аш продукцияларыбызды бирок сапаттуу бүт жактан жооп бере турган. Мисалы азыр карап көрсөңүз этибизди мына 23-жылы биз ошо биздин өндүрүшчүлөр менен мал союучу жактарда бизде адал мал союучу жак дүйнөлүк стандарттарга шайкеш келген мал союучу жактар ачылып атат аябай. Буга чейин жок болчу, азыр абдан көп. Ошолорго көмөк көргөзүп, ушу биздин ишкерлер менен жана мал чарбачы ишкерлер менен бириктирип, ушу малдарын баарын тең тацыктап, ветеринардык бүт жактардан текшерип, лабораториядан да текшерип, ошо малдардын баарын тең союп, бир багыт менен союп туруп, логистикасын да ойлоп чечип, мисалы Араб Бириккен мамлекеттерге жөнөтүп аттык. 155 тоннадай кеткен. А бунун баары тең ушу аябай жөнөкөй жумуш эмес да. Бунун баары тең ишкерлер менен чогулуп, бир бааны коюп, ошол баан менен баары тең жанакы мисалы Акылбек меники болобу, Айбектик болобу, Арзаматтык болобу же Ташмаматтык болобу, ошолордун баары тең биргелешип, бир баага коюп, ошонун баары тең бир мал союучу жакта жана бүт шайкеш келген стандарттарга жооп берген дүйнөлүк ошолордон өткөзүп, араб мамлекеттердин биздин коллегаларыбызды чакырып, алар да баарын тең ошо инвесторлор да өзүлөрү келет, анан жана биздин адал индустрия боюнча иштеген коллегаларды келип бүт камерага тартып, ушул жана кайсыл өрөөндөн келген малдын баарын карап, союп атканда карап, ошонун баары тең шарият боюнча, шарият жагынан союлдугу, андан тышкары жанакы транспортировка, рефрижератор, чоң холодильный машиналар болот, муздаткычтар. Ошолордун баарын келип, ошол жака топтоп, ошонун баары тең материал менен бекитип, ар бир жана весин, кайсыл убакытта союлганы секундасына чейин да, ошонун баарын топтоп, ошол убакта самолет учуп келет бияка. Самолет учуп келгенде ошол самолетко 1 саатка кечикпей баарын тең киргизип, анан самолет учуп кеткени, ошол процесс малды сою бисмилля деп баштагандан баштап, ошо араб мамлекет Дубайына чейин, магазиндерине чейин барган 72 сааттык процесс бар. Ошону свежеохлажденная халал баранина деп туруп, ушундай халал сертификат болот. Ушунун баары тең бир баягы айтат го, швейцарский часыдай иште, сагаттай иште, ошондой процессти биз логистикасын кылганбыз. Кудайга шүгүр ушундой кетип атат. Бирок азыркы убакта кичине баа боюнча бизге мындай шайкештик келбей атат кичине, анткени биздики кичине кымбатыраак болуп атат да. Азыркы убакта ошондой эле Торо компаниялар менен иштеп атпайбызбы? Жаңы мал союучу жактар ачылып атат. Жаңы ошол Торо деген убойнун цехтин эң биринчилерден болчу Кыргызстанда, вообще эле Орто Азияда биринчилер болуп, азыр Иранга кетип атат да. Жаңы жылдын астында кичине азыр мындай жаңы жылдык майрамдын карата токтолуп калды. 300 тоннадан уже кетти. Бул эмнени билдирип атат? Бул сапаттуу этти алгысы келип атканда да. Сапаттуу балыбыз мына өтүп атат жакшы. Бирок бунун баары тең ушу биздин концепцияда айтып атабыз. Баарын эмне кылыш керек? Бириктириш керек болуп атат да. Ушул эт болобу, жер жемиштер болобу, бал болобу, кайсыл биз продукцияга өндүрүүчүлөрдүн баарын тең бириктирип, туура багытка коюш керек болуп атат да. Анткени бириктириш керек болуп атат да. Корпорационный эме деп коет да, бирикме. Баягы ассоциациялар бар, союздар бар, ушулардын баарын тең бириктирип, бир стандарттар менен, бир туура багыт менен, ушуну көлөм менен алып чыгыш керекпиз да. Анан баягы диверсификация экономики деп коет, түшүнмө бар. Бул жана мультипликационный эффект болот да. Мисалы биз баягы союз бажы биримдигинде өзүңөр билесиңер канча бир проблемалар болгон, лаборатория жана сертификаттар, бир 15 сертификаттын ичинде бир сертификациясы жок болуп калды. Анан баягы жилтейген холодильный муздаткыч машина менен помидорлорду жанакы алып барат, же болбосо өсүмдүктөрдү алып барат. Бир жерден токтоп калат, кайра жөнөтөт, кайра ушундай проблемалар болчу. Азыр уже жок, мына уже мамлекет бүт жакшы жардамдарды берип атат да. Бирок биздин багытта ушу адал индустрия биз айтып атабыз, эми ошол помидорлорду эмне кереги бар, ящикке топтоп, анан негизи биздики жакшы помидорлорчу, негизи да, мен мисал катары. Бирок эмне кереги бар ошо сырье деп коет да, аны ошол жака барып Россияга саткандан көрсөк, биз эгерде ошол жакта мына азыр жаңы өндүрүшчүлөр ачылып атат, өндүрүш мекемелери ачылып атат да. Ошол жакта биз мисалы помидорлорду эмне кылсак болот эле, ушунун баарынан кагаз түрүндө мына биздин жайыттарыбызда жашынакай сонун жерлерде өскөн помидорлорду кайсыл жанакы химический добавкалар барбы жокпу, ушунун баарын таксыктап
ким ишкер, ошо ишкерлердин баарын бириккен бир союздун сүйлөштүрүп, ошол жака мисалы помидорду иштетүүчү заводдорду ачылып атат. Мына жакшы продукциялар ачылып, ушунун баары концепциябызда жазылган болчу. Мисалы ошол помидорлордон томатный сокторду кылса болот. Халал. Бүт стандарттар менен шакеш келген, дүйнөлүк жана стандарттарга шакеш келген томатный пасталарды кылса болот, кетчуптарды кылса болот. Бул эмне? Ушул жана айнек посудаларга баарын куюп, баарын жана логотиптерин, сертификаттарын баарын тең ушу биргизип, жана QR код деген айтып аткан ошол болот. Баягы ар бирин окуй бербей, адал болсо, карап туруп, бүт информация чыгат. Биякта англисче, орусча. Ушунун баары тең анан биз экспорт кылып сатсак, ошондо жана добавленная стоимость деп коет. Биз ошондо акчанын жакшы көлөмүн алабыз да. Ошондо бул сапатына каратат. Сапат. Баягы кээ бирлер көлөмүнгө чейин биз айтып атабыз ишкерлерге сапатына кой, сапатына. Кудай буйрса бул продукция өтөт. Анткени ушундай сапаттуу, экологиялык таза, адал продукция бар өзүнүн рынокто, дүйнө жүзүндө табат өзүнүн өндүрүш эмелерди. Өзүнүн орун табат да. Акыркы жылдары адал продукцияга кызыгуу бир гана мусулман өлкөлөрүндө эмес, башка өлкөлөрдө дагы байкалып жатат. Адал продукцияга болгон кызыгуу эмнеден улам көбөйүп жатат деп ойлойсуз? Жана бул тенденцияны кыргызстандык биздин өндүрүүчүлөр кантип өз жеке кызыгычылыгында колдонсо болот? Мисалы айтып атпаймынбы, жана башында айтып кеттим, жөн эле эт кылып же жөн эле помидор кылып сатсаң, бул бир мындай түшүнүк бар да. Бирок жана маркетинговый ход деп коет, менеджерский да. Ушуну айтып атпаймынбы, эгерде биз ушуну кагаз түрүндө туура таза багытка койсок, мисалы ошо өндүрүүчүлөргө азыр мына насыялар берилип атат. Өндүрүүчүлөр өзүлөрү билиш керек, каяктан алса болот экен, кайсыл проценттер менен болуп атат. Бирок исламда, негизи мусулман адалда бул жана 5% деп коет да. Бул боюнча дагы жумуштар болуп атат. Кудай буйрса биздин улуттук банк менен баягы банковская система акындык менен ошого да келет да. Биз дагы бир программабыз бар. Ушу жана өндүрүүчүлөргө 5% деп коет да, акча алып каражат. Анткени баягы исламдын түшүнүгүндө, мусулмандардын түшүнүгүндө баягы финансовый, Малайзияда дагы бар, 5% кредитование деп коет да, берген насыялар. Ошол насыялар менен мисалы өндүрүүчүлөр эмне кыла алат? Жанакындай айтып атпаймынбы? Цехтерди ачса болот, өндүрүүчү жаңы завод, мини заводдорду ачса болот. Биз айтып атабыз, бизде эмне бар болсо, ошону туура багыт менен иштетип, ошону туура колдонуп, туура ошону иштетип, баягы стандарттарга шайкеш келген, дүйнөлүк стандарттар менен шайкеш келтирип туруп, ошону экспортко чыгарууга да. Биз только ушундай нерсе менен эле көтөрө алабыз го деген ойдобуз да. Дүйнөлүк адал рынокто атаандаштык абдан күчтүү. Жана бул рынокто кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн күчтүү тараптары кайсы деп ойлойсуз? Мындан сырткары кайсы бир эл аралык кызматташуу аркылуу экспорт кеңейген бир мисалдарды айтып бере аласызбы? Мындай түшүндүрүп кетким келет да. Баягы жана биздин иш чаралык пландарды бекитилди деп айтып атпайбызбы? Ушул иш чаралык пландарда биз жанакы биздин ишкерлерибизди ошо кантип туура багыт менен адалга үйрөтүү программалары болот да. Жыл сайын биз чет өлкөдөн ушу СМИК деген уюмдун эксперттери келет. Биз аларды чогултуп алып туруп, биздин ишкерлерге, мамлекеттик ишкерлерге баарына тең ушу семинарларды өткөзөбүз. Ошо семинарларда баягы ишкерлер өзүлөрү билип карап туруп, мага могул багыт менен кыла алат экенмин, мага могул жерде могул лаборатория менен, могу менен иштесем, агарда мага ушундай лабораториянын экспертиза берсе, значит таза болот экен. Могул жерде мен могул оңдоюн, бул жагын мен могул жерде таксылдап, менде могул экспертим бар. Ушундай системалар менен биз бириктирип, буларды туура багытка жөнөтөлтүп атабыз да. Эмнеге үйрөтөлтүп атабыз? Анткени азыр жана айтып кеткендей, халал деген бул жанакы дүйнөлүк бренд болуп атпайбы? Адал деген. Бул жанакы адамдын өзү жеп атканда, мисалы сиз деле колбасаны алып атканда кандайын карайсыз? Карайсыз да, чочко жок экенби, халал экенби, же халал эмеспи деп. Бирок ушунун баарын тең карап атканда, бул жана менеджерский подход деп коет да, ошого муктаж болуп атат да. Буну мамлекеттик биздин баягы концепцияда көргөзгөндөй, жаш балдарыбыздан баштап муундарыбыз канча жылдан бери, кылымдан бери келе атабыз. Эмнеге? Анткени биз адал жашоо менен, адал тамак менен келе атабыз да. Ушунун баарына түрткү бере турган программаларды, жанакы иш чаралык пландарга баары кирген. Ушунун баары тең биз туура колдонсок, биздин жана продукциябыз таза болуп чыгат да, чын айтканда.
башка мен оюн боюнча дагы жана туризм боюнча дагы кошуп кетейин. Мисалы туризм боюнча келип аткандар чет өлкөдөн келип, бул эмнеден болуп атат? Араб мамлекеттерден көп келип атпайбы? Алар ошо халалга жана логотипке, халалдын тамагына абдан көз салат да, абдан. Анткени булардын биринчи талабы ушу тамагы кандай экен деп. Ооба келет, жаратылышыбызды көрөт, биздин жакшы жанакы канча кылымдан бери келаткан көптөгөн баягы тарыхый маанидеги бар. Биз жанакы ушу биздин концепцияда дагы ушу тур пакет деп коет да. Мисалы Малайзиядан биз коллегалар менен сүйлөшкөндө малайзиялыктар айтат, Алмаз бизге, биздин командабыз айтат да, бизге тур пакеттер берилди дейт. Мисалы 1000 кишидей биз жөнөтөбүз дейт. Бирок алар билгиси келип атат дейт. Кондук, каяктан намаз окудук, каяктан адал кафе же магазинден тамак аштарды алдыкпы, гостиницабыз биздики адалбы, андан кийин кеттик, мисалы жолдон кетип баратып Бурана жактан токтолду. Бул биздин тарыхый. Биз ошолордун баарын тур пакет кылып даярдап бериш керекпиз да. Бир 2 сааттай көрдү, сүрөткө түштү, тарыхый билди, андан ары көл жака кетти. Балыкчыдан токтоду. Мисалы намаз окуду. Андан кийин кетти, рух ордону көрдү. Андан кийин кетти, мисалы бизде сиз билесизби, Караколдо мыксыз салынган мечит бар, бир кылымдан бери турган. Бул дагы буларга аябай мындай интерес болот да тур пакетте. Ошону да көрөлү дейт, ошол жака баралы. 2 күн жол кетти мисалы. Андан кийин Ташрабатты көргүзүп келет дейт. Бул Ташрабаттагы мурунку жанакы жибек жолунун бир жакшы базасы бол. Мурун азыркы түшүнгөндө токтотуучу остановка жак. Ошол жака да барып көрүп, андан кийин кетип баратып Сөңкөлдү көрүп кетишет, көлдү көргөндөн кийин. Андан ары кетип баратып Ош Сулайман тоону көргүсү келет. Андан ары кетип баратып, ушул ар бир жолдордо ушу халал тамак аштары, халал гостиницалары болуш керек. Ушундай бир 7 күндүк тур пакетти булар көрүп туруп, анан кайра кеткенде бизге ошондо туризмде жанакы келип аткан ушул жакшы болуп атат да. Ушулардын баардыгын биз жана туристтик агенттер менен да сүйлөшүп атабыз. Баягы адал гостиничный жанакы сертификаттар азымына стандарттарды кабыл алдык. Ушул стандарттар аркылуу биздин ишкерлер, биздин борбор мамлекеттик стандартизация метрология борбору бар. Ошол жактан булар биздин ишкерлер ошол жактан жана стандарттарды алып алат да. Ошол стандарттар менен булар өндүрүш болобу, гостиница болобу же болбосо мейманкана болобу, бүт стандарттар менен иштесе болот да. Бунун баары тең түзүлгөн. Бизде Малайзиянын жакшы эң биринчи бул Малайзиянын стандарттары, андан тышкары баягы СМИК деп уюм айтып атпаймынбы, ошолордун стандарттары. Ошондо бизде 6 стандарттар кабыл алынган. Мамлекеттик стандарттар болуп. Ошонун негизинде биздин ишкерлер иштей алат да. Адал сертификация жана анын колдоосу аймактык экономикада кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Жанакы көлдү айттым, мисалы Нарынды айталык, же Ошту айталык, же Жалал Абадты айталык. Ошол региондордо эмне көп өсөт, мисалы. Биз билебиз, абрикостор көп өсөт, мисалы, көлдө, Баткендики. Анан ошолордун биздин азыр ишкерлерибизди карасаңар, ошолордон жакшынакай вареньяларды жасаса болот, джемдерди жасаса болот да. Ошол биздин ишкерлерибизге биз азыр дагы айтып атабыз, баягы бирикмейинче, корпорационный объединение болбоюнча мындай прорыв болбойт да бизде. Мамлекет ушул жактан баягы насыялар боюнча жана бириктирүү, корпорационный управление деп коет, кооперативтерди мурун билесизби, Союз убагында кооперативдер болчу. Бирок буну биздин ишкерлерибиз ошол Союз убагында көп түшүнгөн эмес. Бирок негизи бунун ою системасы жакшы да. Биргелешип, мисалы жалгыз сен эчтеке кыла албайсың, сенде жалгыз эле абрикосторуң өсөт да. Эгерде ошол бир стандарттар менен жаныңда кошуналар менен чогуу бир абрикосторду өстүрсө, ошол абрикостордун баарын туура чогултуп, ошолордун баары тең жанына бир ишкерлер менен сүйлөшүп туруп мини цех ачса, ошол абрикосторду туура кесип, ошолордун ишкерлери менен чогуу жана стандарттар менен кайсы стандарт менен иштей турган, буну биздин мамлекеттик стандартизацияда бүт стандарттар бар. Ишкерлер келип туруп ошол жактан алып, ошол стандарттар менен кандай упаковка кылыш керек, мисалы, кантип ошонун баарын тең ысытып куюп, оборудованиенин баарын тең биргелешип иштесе, ошондо өндүрүүчүлөр мындай болот да, бир бренд катары болмок эле да. Сиз билесизби же билбейсизби, бир айыл бир продукт деген неме бар да, азык-түлүк деген система бар. Бул японская система да. Ошолордун системасы бизге аябай керектүү болуп атат да. И ошо менен азыр иштеп атышат японецтер. Один село один продукт деп коет. Бул система көлдө биринчи башталган. Азыр мына бүт региондордо болуп атат. Биздин программаларда дагы ошолор менен чогуу иштешебиз да. Биригип
чогуу биздин ишкерлерибиз туура багыт менен, туура стандарттар менен иштемейинче биздин баягы продукциябыз алыскы жакка чыга албайт да. Бунун үчүн баары керек эмне? Туура багыт менен. Биздин дагы дарегибиз бар, бизге келип сурашса, биз дагы бүт жактан жардам беребиз. Кайсыл лабораториялар менен иштеш керек экен, каяктан мисалы насыяларды алыш керек. Азыр өзүңүз көрүп атасыз, абдан көп насыялар берип атат ишкерлерибизге. Бул да бир туура багытты берет. Менин оюм боюнча жакшы бир иштерди мамлекет түзүп берип атат. Бир гана менин оюм биригиш керек, анан туура багыт менен өзүнүн жумушун алып барыш керек. Коркпош керек да. Ооба, кыйынчылыктар болот дагы, бул любой бизнесменде кыйынчылыктар болот. Бирок менин оюм боюнча жакшы аракет кылса, жакшы өзүнүн багытын туура койсо, иштеген туура эле кетет го деп мен маанайдамын да. Алмаз Дамирбекович, кызыктуу жоопторуңуз жана маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты болду.